Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Кадамжайда мыкачылык менен өлтүрүлгөн 14 жашар кыз. Шектүүлөрдүн бири өмүр бою кесилди. Кадамжайда мыкачылык менен өлтүрүлгөн 14 жаштагы Айдай Кочкорованын өлүмүнө шектүүлөргө карата сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу Супер KG порталына Баткен облустук сотунан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, Кадамжай райондук соту шектүүлөрдүн бири жаранды 10 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми дагы бир шектүү күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылды. Эске салсак, 2022 жылдын 4-сентябрь күнү Баткен облусунун Кадамжай районунун Ногардан айылында саат 15:25 чамасында сел өтүүчү туннелдин ичинде колу артка жип менен байланган, моюнунан жип менен муунтулуп, киши колду өлтүрүлгөн кыздын жансыз денеси табылган. Кылмышка шектүү катары жалпысынан 4 жаран кармалган. 3-декабрдан 4-декабрга караган түнү Ош шаарындагы СИЗОдо ушул кылмышка шектүүлөрдүн экөө асынып алган. Президент бул иш анын жеке көзөмөлүндө болорун айтса, башкы прокуратура күнөөлүүлөр өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин билдирген. Аталган окуядан кийин зордукчуларга өлүм жазасын киргизүү маселеси парламентте да айтылган. Ал арада педофилдерди бычуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Улак Супер KG. Депутат Икрамов абакта төрөгөн аялга ырайым кылууну суранды. Бүгүн 1-марттагы жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Тазабек Икрамов абакта төрөгөн аялга ырайым кылууну суранды. Кече интернетте жаңы төрүлгөн ымыркай менен сотко келген аялдын сүрөтү чыкты. Ушуну эми адилеттүү чечип берип, аял кишинин карызын мамлекет жактан болсо да караштырып берсек, эми ырайым кылып берсеңиздер, аял кишини бизди ар дайым сыйлап келген, адашпаган адам жок, деди Икрамов. Белгилей кетсек, кече жактоочу Замир Жошев сот залында жаңы төрөлгөн ымыркайы менен келген аялдын сүрөтүн жарыялаган. Анын айтымында келин алдамчылыкка айыпталып, 2022 жылдын декабрь айында Свердлов райондук сотту тарабынан 6 жылга эркинен ажыратылган. Ал Дордой базарында иштеп, жогорку пайыз менен алган акчасын кайтара албай калган үчүн кош бойлуу кезеңде камалып, ошол жакта 15 февраль күнү көз жарган. Үйүндө күйөөсү менен жашы 7 элек дагы 6 баласы калган. Жактоочусу өкүмгө макул болбой шаардык сотко даттанган. Булак Супер KG. Твиттер социалдык тармагында жогорку кеңештин депутаты Бишкектеги кафе, ресторан жана башка компаниялар жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолду басып, тосуп алгандыгын жазып чыккан. Бул көрүнүш шаар башкармалыгы өзүн жана өзүнүн конокторун, тургундарын кандай сыйларына далил деп жазган. Ага жооп кылып КТРКнын мурдагы директору Илим Карыбеков Дастан Далабаевич ким эмне деп айтса же жазса, өз көзүңүз менен көрмөйүнчө барына ишене бербеңиз деп жазган. Барыбызга белгилүү болгондой, Дастан Бекешев 6 жашында көзүнөн ажырап, азиздикке айланган. Бирок ага карабастан активдүү эл өкүлүнө айланып, коомчулукта жогорку кадыр-барыкка ээ. Булак Назар Ньюс KG. Санкт-Петербургдагы Пулково аэропорту жабылып, асманга истребитель көтөрүлдү. Санкт-Петербургдагы Пулково эл аралык аэропорту учактарды кабыл албай дагы жөнөтпөй дагы жатат. Мындай маалыматты Санкт-Петербург шаарынын администрациясынын Telegram каналына жарыяланды. Маалыматка ылайык, Пулководо каттамдар 12 саатка чейин кармалууда. Ошол эле кезде аэропорт жана анын кызматтары штаттык режимде иштеп жатат. Аэропорттун убактылуу жабылуу себебинин расмий маалыматы айтыла элек. Санкт-Петербургдун үстүндө абада жарандык учактар жок. Шаардын үстүндөгү аба мейкиндиги жабык. Алдын ала маалыматтар боюнча белгисиз аппараттар иштелүүдө. База Telegram каналынын маалыматына караганда, аэропорттун аба мейкиндигиндеги 200 чакырым радиус жабык. Абага истребительдер көтөрүлүп, чек арадан мыйзамсыз өткөн белгисиз объектти издеп жатышат. Мындай сигнал менен бардык учактар тез арада конууга же аймактан чыгып кетүүгө милдеттүү. Булак Супер KG.
Путин чиновниктерге чет элдик сөздөрдү колдонууга тыюу салды. Орусиянын президенти Владимир Путин атка минерлердин сөзүндө жана расмий документтерде чет элдик сөздөрдү колдонууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Болгону орус тилинде, аналогу жок сөздөргө гана уруксат берилет. Документ укуктук маалыматтын расмий интернет порталында жарыяланды. Россия Федерациясынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Атайын сөздүктөрдө аналогу жок чет элдик сөздөрдүн тизмеси берилет. Сөздүктөр жана маалымдамалар орус тили боюнча комиссиянын сунушунун негизинде өкмөт тарабынан бекитилет деп жазат Коммерсант. Орус тилин колдонуу милдеттүү болгон тармактарга төмөнкүлөр кирет. Менчигинин бардык түрүндөгү уюмдардын орустар менен кызматтык мамилелери жана расмий кат алышуусу, телеграммалардагы жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын даректерин каттоо, мамлекеттик жана муниципалдык маалыматтык системалар, ошондой эле товарларды керектөөчүлөргө арналган маалымат. Булак Назар Ньюс кежи. Казакстанга Россиядан кооптуулук жок. Тышкы иштер министрлигинин башчысы Тлеуберди Блинкенге жооп берди. Казакстан Россия тараптан кооптуулук сезген жок. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин башчысы Мухтар Тлеуберди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Джон Блинкен менен чет элдик журналистке жооп берип жатканда айтканын Спутник Казакстан жазды. Маалымат жыйынында чет элдик журналист Мухтар Тлеубердиден Казакстандын Россия тараптан кооптуулук бар экенин сезеби деген тейде суроо узаткан. Андан сырткары АКШнын мамлекеттик катчысы ЭИП менен ЖККга кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн арасында туруп, биригип жана Россияга каршы турууга чакырууну туура деп тапкан. Тлеуберди Казакстан Россия менен биргеликте Евразиялык экономикалык биримдиктин ЖККнун, КМШнын жана башка уюмдардын мүчөсү экенин жана Казакстандын Россия тараптан кооптуулук сезбегенин белгиледи. Казакстан өзүнүн аймагын кандайдыр бир санкцияларды салууга же басып кирүү үчүн пайдаланууга жол бербейт. Анткени менен Россия Федерациясы тарабынан азыр кандайдыр бир кооптуулукту же тобокелдиктерди көргөн жокпуз деген Тлеуберди. Булак Спутник кежи.